Мөлтүрбулак деп аталган бул топ 80-жылдары Ноокат районунун дүңгүрөтчү экен. Айылдагы ар бир концерт, той топур же маданий иш-чаралардын баардыгы ушул топтун катышуусу менен гана өтүп, өзгөчө көрк берчү. Кызмат кылат элек, мен уктап калат элем бас гитарада ойноп. Себеп жаш бала элем да, саат 12-ден кийин уйку келет эле да, уктап калып, анан мени ичкериге бир бөлмөгө алып жаткырып коюп, анан акелерим булар ойноп бүтүрүп койшун. Бул Талантбек Эргешов. Ал Мөлтүрбулак үй бүлөлүк ансамблинде 5-класста окуган кезинен бери ырдап келет. Жалаң бир туугандардан куралган бул топтун таржымалы терең. Анткени Кыргызстандын маданиятына зор салымын кошкон эл артисти Гүлшайыр Садыбакасова менен Абдижалил Эргешов сыяктуу таанымал ырчылар дал ушул таланттын бир туугандары. Көч башы деп коелук, үйдүн эң улуусу Гүлшайыр Садыбакасованы аны баардыгы эле тааныйт. Кыргыз эл артисти. Ошол эжебиздин таасири өтө чоң. Студент кезинде эле бизге келип, кичине үйрөтүп, аккордеонду үйрөтө койчу эле. Же болбосо бир мандолинди, же гитараны үйрөнүп, ошентип секин өзүчө үйрөнүп, кичине нотаны таанытып, себеби эжем Жемпетте окуган да, ошо музыка факультетте. Демек, өз алдынча эле үйрөнгөнсүз? Өз алдынча эле үйрөнгөнбүз, биринчи. Атайын билим жок. Музыкалык мектеп болгон эмес да бизде. Даже нота тааныбайм менчи. Просто музыкальный слух менен гана ойноп жүрөм. Өзү негизи гитараны 3-класста үйрөнгөнмүн өзүмчө. Анан барабанды 6-класстан ойногом. Аккордеон билбейм ойношту. Комуз дагы. Себеби бизде мындай кружоктор болчу эмес алмалдачы. Или музыкальный школа болгондо может үйрөнүп кетмейлер. Именно 80-жылдары бардыгы эстрадага өтүп кеткен. Ошол маалда аккордеон менен комуз эч ким ойнобой калган. Ошондон калып кеткен. Ата азыр эми бизде аккордеон үйрөткөн агай келген, бүгүн келбей калды. Ошонун кичине сабак алып атам. Азыр да болсо үйрөнүп атасыз. Үйрөнүш керек. Себеби мен кызыгам. Кандай удовольствие алабыз биз, ойноп, өзү эски мурдагыларды эскерип, удовольствие алып, өзүнчө рахаттанып, эс алып кетебиз. Ошо. Буйрусам, сизди Кыргыз эстрадасында бир жаңы жүз катары көрүп калат экенбиз. Буйруса. Чындыгында популярдуу болгонбуз өтө. Баягы тойлорго кандай десем талашып алып кетет эле, барып тойлордо кызмат кылат деген ошо 80-жылдары. Азыр тарыхка айланган. Ал мезгилде СССР кулагандан кийин кайра кайтаруу кыйын болду. Жашоодогу оош кыйыш Мөлтүрбулакка да таасирин тийгизип, топ 90-жылдары тароого мажбур болгон. Бирок музыкага ышкыбоз таланттар дээрлик чейрек кылымдан кийин кайра чыгармачылыкка бирге бет алды. Ал гана эмес, өздөрү көздөп жетпей калган музыкалык ийрим ачып, ага маңдай жарыла сүйүнүп турган кездери. Шаардагылар эми мисалы үчүн телевидение менен байланышып, тартылышып, өздөрүнчө чыгып кеткендер да болду, баягы чоң сахналаргачы. Анан айыл жергеси райондордо болбой калды да негизи. Таланттар каралбай. Таланттар каралбай. Ошоганан мен да өзүмчө ойлонуп жүрдүм. Бирок ошондо дагы иштеп жүрдүм. Айылда болгон инструменттерди алып, эми аккордеон болобу, тапканыбыз менен кызмат кылып жүрдүк да. Кийин анан кайрадан ушу ансамбльди түздүк. Түзгөндөн кийин келе башташты балдар. Ойноп. Анан башка бир райондорго же областтарга барсаң, кээ бир жерлерде баягы музыкалык мектептер сайыз маалында түптөлүп калган да. Аларды көрүп өзүмчө бир ичим эме болчу эле. Кандай эле бизде ушундай бир музыкалык мектеп куруп албайбыз, же болбосо бир кружокторду ачып албадык деп өзүмчө өкүнчү элем да. Ичимден сызып койчу элем да. Кудайга шүгүр, азыр эми ЮСАИДтин ийгиликтүү аймак долбоору кружокту ачылышына түздөн түз жардам тийди десек жаңылышпаймын. Кыргыз улуттук аспаптардан комуз бар, анан аккордеон бар, гитара бар, пианино, эстрада. Эми кеңейтип атабыз да, барган сайын ушу кеңейтип иштетели деп, үйрөтөлү деп балдаргачы. Жалпы канча бала сабак алат? 25 бала. Мугалимдер каяктан алынып келинген? Мугалимдер ошол мугалимдин жоктугунан коңшу айыл өкмөтүнөн комузга мугалим эжекен тартып келгенбиз. Ушул көйгөйдө жок. Специалистин жок дегенди айтканда. Өзүңүз сабак бересизби? Өзүм да сабак берем. Ошо
эстрада жаатында үйрөтөмүн. Ошондой эле пианино. Анан дагы бир агайыбыз бар, ал аккордеондон сабак берет. Азыр бүгүн келе албай калдым. Талантбек Ергешев негиздеги музыкалык ийримде мектеп окуучулары эле эмес, улуу муундун өкүлдөрү дагы музыкалык аспаптарды үйрөнүп жатышат. Алардын бири бала кезиндеги кыялына 63 жашында жеткен Мукум Матиков. Негизги жыл ырга берилип кеттим да. Солист катары ырдайсыз, тексттерди жазың, жаттаң деп жүрдү. Жаңыларды жаттаң деп. Ушинтип жүрдүк. Эми азыр жаңы ийрим ачылган турбайбы? Ошондой болду. Алдыңызда турат дегендей. Ошондой. Азыр кандай мурдакка каалоо азыр деле барбы? Бар. Азыр дагы. Ушул ийримдерди ачып бергенден неги сонун болду. Дагы делебем, ушундай музыкалык делебем козголуп, дагы үргөнсөм экен, жаштар менен дагындан кармап турсам экен деп атам да, ушундай ойлонуп атам. Ушу ийримге келип атканыңызга канча болду? Шо баштан бери келип атам шо. Баштан бери. Былтыр ошол 2018-дин октябрда ушундай неме болгон чоң жыйын болуп туруп, ошондо уюштурган. Өкмөттүн баш болуп. Ошондон бери келип атам. Балдар менен келип атасыз? Балдар менен келип атам. Үйрөнүп атасыз? Ошондой. Байкем, жана жылдызыңар жанып турган убакта ошо сүйүүгө малынып бир ыр чыгарган күндөрүңүз болгонбу? Болгон ошондой убактар. Ошондо кандай бул ыр сага баратам дегендейби? Ошондой да, жетип баратам деген. Аз калды. Бири ырчы, бири куудул деги эле табиятынан шайыр өнөр адамдары менен баарлашып отуруп, өзүмдү эстраданын ырчысы сезип ырдап жиберсем болобу? Талантбек Ергешев негиздеги музыкалык ийримдин ачылганына 8 ай болду. Ал жерде азыр Кулатов айыл өкмөтүнө караштуу 8 айылдан комузга, пианино, гитара жана башка аспаптарга кызыккан 25 окуучу тарбияланып жатат. Окуучулардын алды 10дон ашык үйрөнүп, 2 бала эстрада боюнча райондук конкурска да катышканга жетишти. Канча болду сенин келип атканыңа? Меники да 7-8 ай болуп калды. 7-8 ай болуп калды. Сен канча көп билесиң? 10дон ашыктым. 10дон ашык билесиңби? Буга чейин билчү элең? Жок, мен эжем билчү эле. Мен адан үйрөнгөн эмесмин. Бул жака келип аны үйрөндүң? Ооба. Чоңойгондо ким болосуң? Мен чоңойгондо жок, комуз дагы алып кетем, бирок башка немелер жагат да мага кесиптер. Ким болгуң келет? Мугалим болгум келет. Мугалим болгуң келет. Кайсыл сабактан? Чет тил. Чет тилденби? Аңгысы үйрөнүп атасыңбы азыр? Ооба. Көй Жар айыл өкмөтүндө турамын. 1 саатта жетип келем. 1 сааттык жол. Автобус каттабайт бул жака. Ошол таксилер менен келип кетем. Бул жакта комузчу мугалимдер жетишпейт экен. Ошондон иштеп бер деп сураныштар менен келип иштеп атам. Комуз кармаган окуучу вообще келген жок мага чындыгында. Себеби бул жакта музыка мугалими тартыш экен дагы комуз ойногон окуучуларды кездештире албадым чындапчы. Бардыгы 0дон баштайт экен да? 0дон баштап ушул до нотасынан баштап дегендей өзүм үргөтүп, өзүм эме кылып, буларга жол көрсөтүп үргөтүп аттым. Аябай болгон билимимди ушуларга күчүмдү арнап окутутам десем болот да. Талантбек Ергешевдин айтымында ийримдеги балдар келечекте Бишкектеги музыкалык жогорку окуу жайларга тапшырып, айылдын атагын чыгарат деген терең ишеничте. Талантбек устаттыгын өз балдарына да үйрөтүп, таланттуу үй бүлөнүн мурасын улантууга жол ачууда. Каармандын 2 уул 1 кызы музыка дүйнөсүнө эбак сүңгүп кирип, бардык музыкалык аспаптарды ойноп, ырларды атасы менен бирге созолонтушат.